тагдырлар. Салам Өздөр менен кадырман миграцияда жүргөн майып ДЦП балдардын укуктары тууралуу сөз болмокчу. Албетте өспүрүм боорум ооруйт. Канча жолу массажга, ооруканаларга көргөн. Рахмат. Аябай жакшы суроо болду. Мындай учурлар, мындай мисалдар биздин жергебизде аябай эле көп. Мына айтып өтсөк, алгачкы эле ушул кандайдыр бир өзгөчөлүгү менен төрөлгөн бала. Бул жерде эң негизги айта кетчү жагдай, ал бала бул дүйнөгө келгени менен ал уже башка адамдар сыяктуу эле, башка инсандар сыяктуу эле бар укуктардын, адамдардын бизге өчө жакшы мүмкүнчүлүктөрдү, жакшы шарттарды түзүп берүүгө иштери болуп атат. Ошону койгон сайын анын билим алуусуна болгон укуктары пайда болот. Мына ушул укуктар. Ушунда мында мамлекет менен ошол сыяктуу эле айта кетсек, ушул чоңоюп, өсүп өнүгүп, булар үчүн бул өзүнүн жыргалчылыгы үчүн ошого милдеттүү деп да эсептейбиз да. Кошумча анын өсүп өнүгүш укуктуу болгон баардык мүмкүнчүлүктөрдү пайдалансак, анын ата эненин тилеги болуш. Көбүнчөсү ушул биз ордугунда болуп туруп, ошондой кабыл алып туруп, айтып өтсөк, ошол эле ДЦП балдар, баспаган балдар, биз Карабак айыл өкмөтүндө былтыркы жылы жардам берсеңер үйрөнөм аттуу мамлекеттик социалдык заказ проектиси менен ийгиликтүү ишти алып бардык. Бул деңгээлинде алып көрдүк. Алып келүүгө шарттары жок. Үйгө жумалык визиттерди жасап, ошол бала менен алар иш алып барды. Бала менен жөн эле мугалим менен бала катары иш алып барбастан апасыны, атасын даярдашты. Бир жума аралыгында ошол көнүгүүлөрдү ошол ата эне аткарып, кайра мугалим келгенде ошол тапшырмасын аткарып беришет. Жаңы дагы ошол коюлган максаттын иш аракеттерин аткарышат. Биз айта кетели, ушул иш-чаранын ишмердүүлүктүн алкагында мына 3 балабыз ата энесинин ушул аң сезимин өзгөртүү аркылуу мектепке берүүгө уже макулдугун беришти да. Бул Билал деген балабыз ушул Карабак айылындагы мектепке мен өзүм алып барып, өзүм алып келип окутамын деп апасы ушундай даярданып турат да. Ал эми 2 балабыз ушул Тубаса, Дүлөй балдар, буларды биз атайын адистештирилген мекемелерге сунуштап атабыз. Атайын адистештирилген мекемелер Ош шаарында, Бишкек шаарында. Эми биз ар бир эле энебиз ошо балабызды балапаныбыздай жаныбыздан чыгаргыбыз келбейт да. Ошентип убакыт өтө берет, бул балдар уже 9-10 жашка барып атат да. Булардын ошол билим алуу укугу чектелип атат. Ошол биздин кадимки педагогдор, мугалимдер буларга тиешелүү билим, тажрыйба бере албайт, себеби алардын адистиги жок. Булар үчүн атайын адистер керек. Ошон үчүн ушул адистештирилген мекемелерге беришиңиздер керек. Баланын ушул өз курактагы балдар менен чогуу кетиши керек, билими, анан кийин келечегин өзү курат. Мындай балдар аябай мисалдарыбыз көп деп отуруп, ушул балдарды мына ата энелери уже атайын ПМПК комиссиясынан өткөрүп, мына учур абал калыптанып калса, ошол адистештирилген мекемелерге бергенге даяр турушат да. Бул эң чоң жакшы жетишкендик деп ойлойм да. Ошол ар бир эле бир үй бүлөнүн, 1-2 үй бүлөнүн мисалында алсак деле, алардын ошол баласынын мүмкүнчүлүгүнө ачып берип атат да келечекке болгон. Ошол бардык укуктардын камсыздашына шарт түзүп атат. Ошон үчүн айтарым, бул суроо берген кызыбызга кол куушуруп үйдө отура бергендин кереги жок. Биз сөзсүз түрдө айыл өкмөтүнүн деңгээлинде болобу, тиешелүү адистер бар. Барып сурап, кандай жардамдар, өтө көп жардамдар, өтө көп мүмкүнчүлүктөр бар. Аны билишпекке каршы билишпейт. Билишпегендиктен көп нерседен куру жалак калып атышат да. Керек болсо мына министрлик тарабынан, атайын проектлердин тарабынан баягы көп функционалдуу коляскалар келип атат. Өзү башкарып, бала өзү көз карандысыз өзүнүн кыймыл аракетин жөнгө салганга. Ушундай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип атат. Билгендер алып атат, билбегендер ошол бойдон калып атат да. Ошон үчүн мен да ушул ойду айтып келет. Тез арада баланы кармап отура бербестен, адистерге көрсөтүп, тиешелүү ал үчүн өзгөчөлүгүн аныктагандан кийин атайын адистерге берип, анын баланын андан аркы өнүгүшүнө кадам сайын аракет кылыш керек. Рахмат чоң. Ардактуу радио көрөрмандар, бүгүн бизде тема дагы бир кайталап кетейин. Эгерде биздин толкунга жаңадан кошулган болсоңуз, ата энеси миграцияда жүргөн майып ДЦП балдардын укуктары жөнүндө сөз кылып атабыз. Эгерде сизде дагы кызыккан суроолор болсо, сөз түрдө 071 69 05 69 сандарына коңгуроо кылып, же болбосо СМС аркылуу билдирүүңүздү калтырсаңыз болот. Жана ошондой эле биздин бул программа YouTube каналыбызда түз эфирде өтүп жаткан учуру бизге чатка, атайын комментарийге суроолоруңуздарды жана пикирлериңиздерди калтырсаңыздар албетте болот. 164 жыштыгы менен бирге болуңуздар. Ал эми мен ушул жерден Нуриле эжеке сизге суроо бергим келип турат да. Ошол азыр эле биздин Гүлнара эжекебиз айткандай, жалгыз бой энелердин
арасында мисалы үчүн ошол тубаса шал оорусунан ДЦП менен жапа чегип ажатканага тазалап күн кечирген энелер жок эмес арабызда. Ушул дабасы жок дарт менен көптөгөн учурдан бери күрөшүп келет. Бирок ушул сиздерге кайрылган мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын арасынан айыгып кеткендери барбы? Бүгүнкү күндө кандай өзгөрүүлөр, кандай алдыда натыйжа болуп атат деп сурагым келип турат да. Айрыкча ушул миграцияда ата энеси же болбосо алардын бирөөсү атасы же энеси миграцияда жүрүп, бул жактан ошондой оору менен ооругандар кайрылдуу беле сиздерге? Саламатсыздарбы, радио угармандар? Саламатсыңарбы? Эми эмне десем бар. Көбүнчө бизде жалгыз бой энелер көп кездешет. Себеби бизде баягы караңгылыктанбы же мындай төрөгөндө сен оорукчан бала төрөгөнсүң деп ажырашкандар өтө көп. Бала менен эне жалгыз калып кетип атат азыркы ситуацияда. Анан бизде баягы кеч диагностика кеч болуп атат. Себеби үйдө алып отура берет, Гүлнар эже айткандай, билбейт. Кайненесиге айтса түшүн, кайненеси эме ушинтип чоңоет да бала деген молдого барып окутпогула дейт, же болбосо түшүнүк ар кандай да. Молдого барып окутушат, бар жок алып барып уже натыйжа жок мына последний доктурга келип, анан ошо доктурдан ушундай кеч муну эртерээк диагностика кылса дейм да мен. Эртерээк эне баланы уже баласы нито экенин уже билиш керек да, 1 ай 2 айдын ичинде эле уже билет энечи, сезет бала менен. Анан ошону эртерээк диагностика кылып, же биздин мына роддомдо төрөлгөндө бизде невропатологдор көбүрөөк болсо дейм да, детский невропатологдор ошо эртерээк текшерип, эртерээк выявляться этип, бул мындай признактар болуп атат, невропатологко көрсөткүлө деп направление берсе, эртерээк диагностика болсо, канча эрте диагностика болсо жакшы болушу ошончо процент көп да, жеңил болот. Анан поздний диагностикаларда, кечиккен диагностикаларда уже тяжелый состоянияга өтүп калат балачы. Себеби бул бала бул смешанный формасы менен ооругандар бар. ДЦПнын түрлөрү көп да. Детский церебральный паралич, орусча, кыргызча балдардын шал оорусу. Бунун түрү көп. Көп, мисалы, бир балада эле көп эмес болот, диагностика, дисплазиясы болот, косоглазиясы болот, кривая шея, бүт баягы аралашып келет да. Уже ол баягы өтүп кеткен эмес. Ошо айтарым, эртерээк аракет кылса ата энелерчи, эртерээк аракет кылып, эртерээк больницага көрүнүшсөчү. Азыр эми Кудайга шүгүр медицина өнүккөн. Кайсыл жерге алып барбасын, диагностикасын коюп, лечениясын жазып берет. Анан мамлекетибизде Кудайга шүгүр акча бөлүп атат, ата энесин караганга акча бөлүп атат. Ошо акчаны вовремя пайдаланып балага эле жумшапчы. Ошо баланы ай сайын бул балдар основной массаж менен да. Булар өздөрү кыймылы чектелгендиктен бул балдар основной массаж менен. Массаж, анан лечебный физкультура менен. Ушуну эле убагында алып, убагында невропатологко көрсөтсө, ушу бала менен заниматься этиш керек да. Анан көп аялдар депрессияга түшүп калган ошону айынан. Кайненесинин кысымчылыгы, түшүнбөстүктөр, ушундайлар жаман көп да, кыйын бизде. Турмуш шартка байланыштуу. Анан ошо депрессияга түшүп калып, эми бул жакшы болбойт да деп өзүнө өзү чүнчүтүп, баланы да кошо чүнчүтүп алган ата энелер өтө көп. Андай кылбай балдарга бизде мен эметет элем да, ошо психологдор болсо аябай жакшы болмок. Же ошо аялдар бир психолог менен бир 2 ай 3 ай курс иштешсе, ошо аялдарды ошо депрессиядан чыгарып, бул бала басат, сүйлөйт, сен заниматься эт. Бул бала бардык дүйнө жүзүндө болуп бар. Бир эле сенин балаң ушундай эмес деп ушундай жакшы эмелерди берсе, массаж кылганча апасыга психолог да болобуз да, көбүнчө бизчи. Өзүңдү жакшы карма, сенин балаң эле ушундай эмес, жакшы болот. Чыда, сабыр кыл. Сабыр керек да, күтүш керек. Анан уже тяжелый состоянияда келгенден кийин эме результат медленный болот. Медленный, мисалы, бир эле массаж кылганда бала басып кетпейт. Бир эле массаж кылганда бала колу же буту түздөлүп калбайт. Бул медленный процесс да. Буга чыдаш керек, күтүш керек, бала менен заниматься этиш керек, балага бүт условияларды бир комнатага түзүш керек. Бардык ошо нерселерди алып түзүш керек. Анан бизде Баткенде реабилитационный центр жогуна аябай өкүнүчтүү. Себеби Баткенде 500дөн ашык статистика боюнча детский церебральный паралич балдар бар. Бири мисалы булар Ошко алып барышат, Бишкекке алып барышат, байкуштарчы. Канча акча кетип атат. Ошону бизде ушундай
эми мына НПОдо иштегендерге ушундай эми проект жазсаңыздар жакшы болот эле. Эми реабилитационный центр боюнчачы бизге логопед керек, ошо массаж, мануальный массажист керек. Эми ошентип иштесек дагы жакшы да. Тез, мисалы булар очередь 6 айда тийсе 6 айда барып атышпайбы? Баланы 6 айда бир апарган уже бала катып калганда спастикалары пайда болуп баштайт. Анан ошо буттары катып калганда апарат, жумшатып келет. Кайра дагы 6 айда дагы эле баягы эле ситуация да. Анан ошон үчүн ошо реабилитационный центр ачылса өтө жакшы болмок. Демек биздеги бүгүнкү көйгөйлөрдүн бири. Чоң рахмат. Ошондой эле Мерим, сиз ушул Нур борборун жетектеп келатасыз. Ал жерде ошол балдар менен иштешкенде сиздерде канча бала бар бүгүнкү күндө? Анын ичинде ошол ата энеси миграцияда бар балдар барбы? Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биз Нур балдарды калыптандыруу борборуна 3 жаштан 18 жашка чейинки мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды кабыл алабыз. Бир эле мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды эмес, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарын да кабыл алабыз. Ал жерге зарыл болгон реабилитациялык жардамды беребиз балдарга. Албетте миграцияда жүргөн ата энелерибиз да бар. Буларга бул ата энелерди да түшүнсө болот, себеби булар да жашоосун жакшыртуу максатында ушундай балдарын таштап алыста жүрүшөт. Албетте биздин кааларыбыз ошол бул ата энелер дагы балдары мүмкүнчүлүгү чектелүү болуп атса алыска кетпей, балдарын таштап кетпей, жанында болуп, мээрим төгүп, балдарына ошол өзгөчөлүгүнө карай аларды өнүктүрүү үчүн балдары менен иш алып барып, ошол балдардын жанында мээрим төксө деп ойлойбуз да. Абдан жакшы. Рахмат. Кайрадан эле сизге Гүлнара эже, сиз менен сүйлөшкүм келип турат. Негизи ушул балдарды мисалы үчүн азыр биздин Нурле эжекебиз айткандай, энелердин, ата энелердин өздөрүн дагы бир психологиялык жактан окутуш керек деп эң туура айтты. Себеби дегенде кээ бир ата энелер ушунчалык баягы баланы тургузуп карап отургандан тажап, ушул баланы ал дүйнөгө өзүм менен кошо алып кетсем дегендей дагы деңгээлге түшүп калгандар жок эмес да. Ошол балдарга биринчиден эненин, ата эненин мээрими, андан кийин сөзсүз түрдө дагы көңүл буруу өзгөчө бул учурда. Ошо бүгүнкү күндө ата энеси жок, ошондой өсүп аткан балдарга азыр эки тараптан өтө чоң бир кандай деп коебуз, кыйынчылыктар жаалап атат, басым болуп атат. Ошол нерсеге сиз айта кетсеңиз, мисалы миграцияда жүргөн ата энелерге кайрылыпчы. Эми турмуш шартка байланыштуу баардык нерсе ушул каражаттын жетишпестигинен келип чыгат да. Балага толук кандуу көңүл бурайын десе, анын ден соолугуна кам көрөйүн десе, баардык кызматтарды психологиялык, медициналык, массаж болобу же реабилитациялык болобу, бул сөзсүз түрдө адамга ресурстарды, каражаттарды талап кылат да. Ошол каражаттын жетишпесин, туура тамактанууну кошо кетсек болот, эң маанилүү. Ошол маселелер боюнча сөзсүз түрдө каражаттын жетишпестигинен миграцияга кеткен учурда деле ал балага жоопкерчиликтүү бул ата эне. Мамлекет ошого милдеттеме бекиткен. Баласын туш келди чоң атасына же болбосо даже сиңдисине, жеңесине, кошунасына мен сага айлык төлөйм деп таштап кеткен учурлар бар да. Бул ошол баланын жоопкерчилиги ата эненин мойнунда деп атпаймынбы? Эгер ушунчалык эле ошондой муктаждык болсо, ошол баласы менен ата эне күнүмдүк байланышты баары бир кармап туруш керек да. Азыр техника өнүгүп атат. Ошол таштап кеткен камкорчу чоң ата чоң энесиненби же болбосо башка өкүлдөнбү күнүмдүк ал ата эне отчетун алып туруш керек. Балам бүгүн эмне жеди? Бүгүн ким менен кандай ойноду? Кандай жылышы бар? Ошондо ошо камкорчуда да жоопкерчилик пайда болот, ата эненин өзүнүн да жоопкерчилиги пайда болот. Эми Россияда иштеп жүргөндө күндөп түндөп иштейбиз дейбиз, бирок адамбыз да эми баары бир бош убакыт болот да. Баары бир көпчүлүк учурда бош убактысыны ошол баласына баары бир арнаса. Баласы менен тез видео байланыш менен сүйлөшүп турсан, андан кийин ошол камкорчу менен күнүмдүк режимди бизде азыр ушул методиканы биз жайылтып атабыз. Мүмкүнчүлүгү чектелген бала деле, майыптуулугу бала деле кадимки бала сыяктуу күндөлүк нормалдуу режимге көнүш керек. Бул нормалдуу функционирование деп коет да бизде. Нормалдуу адам катары организмди көнүктүрүш керек. Эртең менен ойгонуш керек, бала кадимкидей тазаланып, жуунуп, гигиеналык талаптарды аткарыш керек, туура тамактаныш керек, андан кийин убакыт ойногонго болуш керек, окуганга болуш керек, эс алганга болуш керек. Кадимки бир күндөлүк режимди ошол балдарды деле төшөктө жатабы,
кыймылы чектелүүбү, аң сезими жетишпейби, бирок ошону ата эне ошого балага талапты коюп режимди аткартыш керек. Күнүмдүк ар бир майда көнүгүүдөн балада ошол навыктар пайда болот, ошол жөндөмдөр өрчүйт. Ошол сунушту айтыш керек. Сөзсүз түрдө бала, себеби биздин организм, биздин мээбиз биз берген сигналды аткарат да. Биз ойгонуш керек десек, биз будильникти коюп зарыл болсо ойгонобуз да. Себеби бизде ушул талап бар, внутренний талап. Ошол балдарда деле бизде внутренний ички талапты биз көнүктүрүшүбүз керек экен да. Ушул негизги талапты коюп атабыз. Сөзсүз түрдө бала менен кадимкидей биз биринчи алгач жумушту ошондон баштадык да. Балаңыз күндөлүк кандай режимди аткарат? Эч кимде режим жок да. Эми биз чайга отурсак отурат, анан ойнойт, анан телефон көрөт, мындай толук кандуу аныкталган режим күн тартиби жок. Ошону калыптандырышыбыз керек. Андан кийин баланы ошол төрөлгөндөн баштап эле бизде азыр ушуга баратпайбызбы билим берүүдө. Бала төрөлгөндөн баштап билим ала, таанып билүү, билим алуу жөндөмдүктөрү өрчүш керек. Оюнчуктардан болобу, колдо жасалган табигый азыр бизде эми магазинден сатып алыш аябай эле кыйынга учурайт, бирок биз колдон келген буюмдардан жасасак болот. Жыгачтан болобу, материалдан болобу, дан азыктарынан болобу, балага коопсуз болгон азыркы учурда эми интернеттин мүмкүнчүлүгү аябай кеңири да. Ата энелер ушуну пайдалана билсе, керек болсо биз ошол уюм аркылуу, мынагы мээримдер, нур борбору аркылуу биз ошол баягы интернет мүмкүнчүлүктөрүн, сайттарын бөлүшөбүз. Кайсыл жерде кандай эмелерди, көнүгүүлөрдү үйрөнсө болот. Ата эне издениш керек. Ата эне издениш керек да. Издениш керек, аракет кылыш керек. Анан ошол өзгөчө мына ДЦП балдар жөнүндө кеп кылдык. Медициналык тарабы бир тараптуу гана кетпеш керек да. Баланын коомго аралашуусу, социалдаштыруу да кошо кетиш керек. Бала күнүмдүк өрчүйт, бала күнүмдүк өсөт. Мисалы үчүн биз өзүбүз билбейбиз да, биз чачыбызды тараганды качан кимден үйрөнгөнүбүздү билбейбиз да. Көчөгө жасанып чыгуу керек экенин кимден качан үйрөнгөнүбүздү билбейбиз да. Биз качан коомго аралашканда, бала көчөгө чыкканда ошону көрөт, ошондон кабыл алат да. Ушуну айтарым эң негизги болуп атат. Андан мамлекет кепилдеген бардык гарантияларды, кепилдиктерди пайдаланганга үйрөнүшсүн. Мен өзүм таап, өзүм камсыздайм деген да жакшы. Бирок балага өзү мамлекет кам көрүп, ай сайын ошол группага чыгарып, атайын экспертизадан өткөрүп, каражат бөлүп атат. Ошол эле бул каражат баланын биринчи кезекте медициналык жактан кам көрүшүнө, дары-дармегине, ошол эле мына атайын адистердин курстарына барганына мамлекет бөлүп атат. Анан эгерде бала оор акыбалда ошол атайын комиссиянын чечими менен өз алдынча кыймыл аракетинде кыйынчылыктар болсо, акыл эси жагынан кемтиги болсо, бизде мамлекет уже буларга персоналдык ассистент катары айлык акы деп койсок болот да. Айлык акы төлөп атат. Ушуну пайдаланышсын. Бул да болсо, кичине болсо да үй бүлөлүк каржы булагын кеңейткенге жардам берет. Ошол жалпылаштырып айтканда, бул баланын төрөлүшү биз үчүн бул приговор, мындай өкүм эмес да. Биздин балабыз деле башка балдар сыяктуу эле ийгиликтерге жетише алат. Биз ошо балабыздын күчүнө ишенишибиз керек. Бул бизде баягы организм ушундай энергия таркалат да. Бизде позитивдүү энергия болсо, ошол позитивдүү энергия балага барат. Бизде негативдүү энергия болсо, ошол негативдүү энергия балага барат. А балада ошол учурда уже баягы тормоздолуу башталат да. Ошон үчүн кандай болсо ошондой кабыл алып, ошондой сүйүп, ошондой жакшы көрүп, ошондой баласы менен ойноп, күлүп, аракеттерди жасаса, сөзсүз түрдө ийгиликтер болот да. Ошон үчүн ушул эң негизгиси ишеним, ошо баласы менен ар дайым биргеликте байланышты чыңдоо и баласыга ишеним тартуулоо да. Абдан жакшы, чоң рахмат, өтө кенен жакшы маалымат болду. Нуриле эже, ушул азыр айтып калдыңыз да сөзүңүздү кайрадан ошол. Мисалы бизде атайын бөлүмдөр жок болгон үчүн балдарды 6 айда бир алып келип олтуруп, убагында дарыланбаган үчүн кайрадан эле эч кандай жыйынтык болбойт депчи. Ошол дарылоо курстары жөнүндө айта кетсеңиз, мисалы үчүн канча убакытта кайрылып туруш керек, жеңил түрү боло турган болсо? Эми жеңил түрү боло турган болсо, эми 3 айда бир кайрылып турса болот. Жеңил түрү. Анан ата энелер ошо айтып атпаймынбы? Ата энелер өздөрү аракет кылып, ошо массажды, мисалы биз жасаган массажды карап туруп, үйдө ошону жасап, өздөрү ошо баланы отургузуп, тургузуп, упражненияларды эртең менен жасатып, кадимкидей ошентсе, баланын буту колу тез кыймылдап, тез аракет, үйдө аракет болуш керек да. Анан массаж алып келдик деп эле таштап койбош керек.
балага өзүгө отдельный комнатаны даярдап коюш керек ата энечи. Эми ошол бала ушинтип төрөлдү, эми ошого баланы жакшы кылганга эми ушинтип төрөлүп калды деп эле отура бербей аракет кылыш керек да. Бир комнатаны жасап, ошол комнатага бала упражненияларды жасап, эне ошону менен бала менен эне иш алып барып, бала менен эне көбүрөөк болуш үчүн бул жакта башка үй бүлөнүн башка мүчөлөрү ошого поддержка жасаш керек. Мисалы кайнене, кайната, күйөөсү миграцияда мисалы Россияга барып акча тапса жакшы эле. Энеге салат, энеси баласын лечение кылдырат. Анан ошондой поддержка керек да энеге. Биздин энелерге поддержкасы калып атат да, көп энелерчи мисалы ушу ажырашып кеткендер бар. Кайра экиси ага оор болуп атат. Анан ажырашканда депрессияга түшүп, баласын көрүп, плюс дагы депрессияга түшүп, ошо энелер ошондой жаман ситуацияда калып атат да, жалгыз бой энелерчи. Анан бир эле өзүнүн апасы гана поддержка кылып, анан ошондойлор мага өтө көп келип атат. Көп көрүп жаман ичиңден эме болосуң, анан ошол анан бизде азыр бизде Баткенде эме эле болуп атат да, мисалы детский лечебный массаж менен лечебный физкультура эле жасап атабыз да, башка шарт жок. Ошого реабилитационный центр ачылса, балдар логопед болот ичинде, детский невропатолог, бүт ошол керектүү адистер болсо, ошонун ичинде анан балдарга өзүнчө аппараттар болсо, ошондой эмелер болсо өтө жакшы болмок да. Анан эми ошо ата энелерге психологдор келсе, детский психологдор болсо жакшы болмок. Ким аракет кылып баласыны ушу эки жакка алып барып көрсөтүп, ошо бала менен заниматься этсе, баласы жакшы болот, жылыш болот. Мисалы эме ачылса, реабилитационный центр бизге Баткенге ачылып калса, силерде эми көп адистер жок да, ошо адистер бар болуп, ушу реабилитационный центрде мисалы Нурда медиктер да подключенный болуш керек да силерге. Ошондой жакшы эме болсо, балдар 6 айды күтүп отурбайт да. Мен Ак Сууга барабыз, 6 айда барышыбыз керек деп отурбай, Баткен жакын, ай сайын келип көрүнүп, жылыш ушунча тез болот да, жакшы болот. Ошо мына суроо берген кыз дагы айтып атпайбы? Жылыш болбойт атты. Булар кандай аракет кылды? Кандай кылды? Мисалы 6 айда бир апарса, 1 жылда 1 жолу апарып койгон родителдер бар, мисалы. Ошо жылыш болушу аз да. Ошо Нур реабилитационный центриге дагы көп нерселер керек да. Ошону силер баягы кылып айтып, ушинтип кулак какты кылып, мына эмелер, проекттелерге эметишиңер керек. Медиктерди подключать этиш керек. Ушундай көп эмелер жок да силерде, ошолорду эметсе жакшы болмок. Сөзүңүзгө кыстырма. Бизде ошол Нур балдарды калыптандыруу боюнча борбор тууралуу бир аз маалымат бере кетейин. Нур балдарды калыптандыруу борбору 2008-жылы бүткүл дүйнөлүк ЮНИСЕФ уюму тарабынан түптөлүп түзүлгөн. 2010-жылы проект бүткөндүгүнө байланыштуу Баткен шаарынын мэриясынын карамагына өткөн. Ошол 2010-жылдан бери жакшы иштеп келе жатат. Буюрса, ал жерде сиз айткандай туура айтасыз. Бул жерде мен айтарым ошол адистердин жетишсиздиги албетте туура айтат. Себеби бизде азыр штаттагы аз да. Мисалы бизде учурда 8 кызматкер эмгектенет. Эмгек мугалими бар, педагог, тарбиячы жана психолог эжебиз бар. Анан мен 2015-жылы университетти бүтүп келип, ал жерге логопед катары иштеп жатам. Ал жерде өзүм негизи адистигим боюнча сурдопедагогмун. Анан сиз айткандай ошол балдарга ал жерге медиктер жетишсиз. Буюрса бир чоң бир имаратыбызды жаңылап, бир Нурга ошол адистерди тартабыз деген үмүттөбүз. Абдан жакшы. Демек, азыркы учурда сиздерде дагы канча бөлүмдөр жетишпей атат ошондо? Эң негизги керек болгон биздин балдарыбызга? Бизге балдарыбызга эң негизги керек болгон бизде медик жетишсиз. Медик бир медсестра болсо жакшы болмок да. Андан тышкары азыр өзүм ошол логопед болуп иштеп жатам, балдар менен сүйлөө речин өнүктүрүү үчүн. Анан массажист жок, чынын айтканда. Ошол бир комплекс болуп иш алып барсак абдан жакшы болмок. Себеби бул дагы эми
адистердин жетишсиздигинен улам келип чыгып атат. Сиздердин ошол өзүңүздөрдүн мисалы үчүн азыркы борбор жөнүндө дагы айта кетсеңиз, кайсыл жерде жайгашкан, мисалы буга чейин барбагандар болсо, даректериңиздерди айта кетсеңиздер барышат. Жана кандай документтер керек барыш үчүн? Баткен шаарында Хаджаев көчөсү 10 номер, ошол жерде Нур балдарды калыптандыруу борборунда негизинен ошол 3 жаштан жана айтып кеткендей 18 жашка чейинки мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарын кабыл алабыз. Албетте ал жерде ошол балдарды коргоо бөлүмү тарабынан жолдомо менен келишет. Абдан жакшы. Биздин дагы убактыбыз аякта баратат. Аз убакыттын ичинде азын улак болсо да маек курдук. Биздин угармандарга бир пайдасын берсе, биз үчүн эң жакшы бир жемиштүү болот деген бул берүүбүздү ишенебиз. Анда сиздерге эркин микрофон берейин. Программабыздын аягында биздин угармандарга өзүңүздөрдүн жыйынтыктоочу пикирлериңиздерди айтып алсаңыздар болот. Рахмат. Мен жогоруда айткан сөзүмдү улай, ушул Баткен областында дагы негизи айыл жерлеринде майыптуулугу бар балдар саны күндөн күнгө өсүп атат. Бул чынында эле биздин баарыбызды өкүндүрөт. Эң алгач буга алдын алуу чаралары жөнүндө түшүндүрүү иштери күчөтүлсө деген ой тилекте. Себеби жаңыдан гана мына эне болуп аткан жаш келиндерибиз бар. Уже тажрыйбалуу энелер, чоң энелерибиз бар. Ушул алдын алуу чаралары деген эмне? Жаш келиндердин тамак ашына биринчи кезекте көңүл буруу, алардын ден соолугуна көңүл буруу, туура тамактануусуна көңүл буруу, ошол эле учурда ал үй бүлөдөгү психологиялык климаттын жакшы болушуна көңүл буруу. Бул ошол бала түйүлдүктө пайда болгондон баштап гана эмес, ага чейин дагы ошол бала төрөлүп, түйүлдүктө өсүп төрөлгөндөн кийин дагы бул күнөмүш адат болуш керек да. Себеби ошол баланын тагдыр, келечеги ар бирибиздин колубузда. Эгерде ушул Кудайдын буйругу менен ушундай бала төрөлүп калгандан кийин дагы кол куушуруп депрессияга түшүүнүн зарылчылыгы жок. Мындай балдар бир эле сизде эмес да. Мындай балдар баары аябай көп кездешип атат. Бирок ошол баланы ошондой кабыл алып, андан ары өнүгүшүнө салым кошуу сиздин милдетиңиз, ата энелердин милдети. Ал бул боюнча мамлекетте камкордук көрүп атат, тиешелүү шарттарды түзүп атат. Бирок аракетке жараша берекет дегендей, ким Кудайдан тилеп, аракетти көрүп, ошого жараша колдон келген баардык мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, балага күн сайын көңүл буруп, күн сайын көнүгүүлөрдү аткарып, күн сайын адистердин кеңешин аткарса, ал балада сөзсүз түрдө чоң ийгиликтерге жеткенге мүмкүнчүлүгү бар. Чоң рахмат. Негизи ушул мисалы бала ден соолугу таза төрөлүш үчүн ал эненин кош бойлуу мезгилинен дагы башталат, түздөн түз байланышы бар. Темабыз ата энеси миграцияда жүргөн майып ДЦП балдардын укуктары тууралуу сөз болду жана биздин конокторубузду дагы бир эскерте кетейин. Гүлнара Темирбаева, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата энелеринин коомдук бирикмесинин төрайымы, жана ошондой эле Нурила Жуманова, өспүрүм балдардын массажисти, жана Мери Мамажанова, Нур балдарды калыптандыруу борборунун жетекчиси. Терең ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу угармандар, бул программа Сорос Кыргызстан фондунун демилгеси менен даярдалды. Эфирде айтылган пикирлер фонддун көз карашын чагылдырбайт. Салам медиасы менен бирге калыңыздар. Аты жөнүм Улкан Дүйшөева. Жаңы саатта жаңылыктар түрмөгү менен кездешебиз. Баарыңыздарга аманчылык, ден соолук.